Keyingi söz Kerimov Aybek Turataliyevich'te. Rahmat, Қуанышбековна, саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Алмазбек Акынжанович. Алмазбек Акынжанович, мен атыма Жалал Абад областынын Сузак районунан Сузак айылында жайгашкан Сузак Ветлаб жоопкерчилиги чектелген коомунун эмгек жамаатынан атынан арыз келип түшкөндө. Арызда ошол Сузак райондук ветеринардык башкармалыгына жаңы башчы дайындалгандан бери ветеринардык жумуштар так аткарылбай келе жатыптыр да. Анын кесепетинен жұмысшылардың көбі иштен кетип, бүгүнкү күндө ветеринардык дарыгерлер райондо жетишсиз болуп атыптыр. Ошол эле мезгилде мал жандыктарын эмдөө дагы кечиктирилип, шарп, бруцеллез жана чечек ооруларынын көбөйүүсү аныкталып жатыптыр. Ошол менен бирге мал союучу жайларда санитардык абалдын начарлыгы өтө төмөнкү чекке түшүп кетиптир. Себеби кайра эле ошол кызматкерлердин жетишсиздигинен. Өзүңүзгө белгилүү болгондой, бул Сузак району өтө чоң райондордун бири болуп эсептелинет. Бирок ошого карабастан башкармалыктын жетекчилигине бир нече жолу кайрылуулар болгонго карабастан жыйынтык чыкпай келүүдө экен да. Ошондуктан урматтуу Алмазбек Акынжанович, өзүңүз жакшы билесиз, бул бруцеллез, Сибирь жарасы, чечек оорулары бул өтө коркунучтуу ооруларга кирет. Биз булардын азыртадан алдын албасак, эртең алар мындай вспышка чыгып, элдин арасында көбөйүп кеткенден кийин биз өтө көп чыгымдарга туш келип калабыз. Ошондуктан өзүңүз жеке көзөмөлгө алып, бул маселенин жообуну анан берип койсоңуздар. Ошону менен бирге эле мына бизде бүгүнкү күндө мектеп ачылгандан бери баарыбызга белгилүү болгондой окуу куралдары жетпей келет деп жатат да. Бизде чоң мына учкун типографиясы бар. Бирок ошого карабастан бүгүнкү күндө китептер бүт тендер аркылуу Индиядан жана башка мамлекеттерден сатылып алып келип атат экен. Ошуга биздин өзүбүздүн өндүрүүгө дагы көңүл буруп койсок. Андан кийин мына биздин жанакы ковид убагында өкмөттүн номер 178 токтому кабыл алынган. Ал ошол дарыларды ушул түз регистрациясы жок сатып алуу боюнча дары дармектердин жетишсиздигинин алдын алуу боюнча. Бирок ошого карабастан бүгүнкү күндө ушул жашоого эң керектүү болгон тизмектеги дарылардын көпчүлүгү жетишпейт экен. Кече мага кайрылышты нитроглицерин деп бул жүрөк оорусуна колдонулуучу дары жок экен. Ошондон көзөмөлгө алып койсоңуз. Анан мына мектептер боюнча айтылып атат, чындыгында жана жооп беришкенде бизге биринчи көп жылдан бери курулушу бүтпөй калган мектептерге бүтөт дедиле. Бирок ошол дагы деле аз-аздан акча бөлүнүп, толук бүтпөй калыптыр. Акыркы маселе мына бүгүн коомчулуктардан талкуу болуп атат, бул онкологиялык оорукана боюнча. Чындыгында ал жерде акыбал өтө оор болуп атат. Биздин региондон келген ооруларыбыз жеринен лабораториялык анализдерди өтүп, кайра бул жака направление менен келгенден кийин башынан кайрадан бул жактан өткөртүп, элдин чөнтөгүнө сокку урулуп атат. Андан көзгө алып койсоңуз.